Топчугүл Шайдуллаева, Отун, әңгеме. Чоң бактын четиндеги чоң өрүктү кыштын кыраан чилдесинде отунга деп кесишти. Кулаган өрүктөн чыккан карс деген алдан эмедей добуш баг ээсинин жүрөгүн тилип кетти. Өрүк дарагы өмүрүндө бир гана ирет добуш чыгарат. Ушинтип эркине койбой кыйганда. Өз мияры менен картайып, кургап, өзөгү чирип калган дарактан кесмек тургай чапсаңда мындай үн чыкпайт. Аппак карга шах бутагын жая жатып калган кара күрөң даракты тегерене баскан эркектер күн кечтегенде отун камын жеп, адегенде өрүктүн бутак шактарын аралап, балталап чаап алышты. Анан аларды печкага жакканга ылайыктап майда кыркышты. Жаныбар кыйла үйүлгөн отун болду. Бирок ичи да, сырты да суу өрүк, отко салса күйгүсү келбей, багбандын кемпирин кыйла убарага салды. Умар багбан өмүрүндө биринчи ирет тирүү өрүктү кыйган эле. Буга чейин баг ичиндеги кургап калгандарын гана тандап кесчү. Быйылкы кыш өтө узарып кетип, бул аргасы жоктун иши болду да, камдаган отуну жетпей, көмүрү болсо ибак түгөнүп, сатып алайын десе таппай, багбан ичинен өзүн өзү канчалык актабасын кылган ишине жүрөгү түпөйүл тартып тура берди. Өрүктү өлтүрбөй өз чайына тынч койгондо ал дагы 100 жылдап жашамак. Жыл сайын бажырая гүл ачып, мөлтүрөгөн мөмөлөрүн дала ирет төгөт эле. Уулун эстеди. Уулу да өз үйүнөн алыска кетпей, мектебине барып келип иштеп жүргөндө алтын баш аман болор беле. Алигиче үйлөнүп, кемпири экөө небере көрүп калмак атаканатай. Уулу Орусияга өрүктөр тегиз гүлдөгөн маалда кеткен. Күн жылып, жер жашыл жамына баштаган учур эле. Жашы өтүп калган куракта зарлап жүрүп көргөн жалгыз уулун алыска акча үчүн кетиргиси келбей, кемпири экөө кыйылып турду. Быйыл өрүктөр башкача бапырап гүл ачты. Түшүм мол болчудай балам. Жейип терип алсак, ог эле жакшы пул болот. Сени үйлөнткөнгө кеңири жетет. Атасынын бул сөзү уулуна жакпады. Өрүктү тиктеп качанга дейри жүрөбүз ата? Бир дейди кар жаап ийсе, баарын бир түндө үшүгүрүп кетет. Өрүккө ишенич барбы? Өрүккө сөз тийгизбе балам. Ата бабаң ушул өрүккө таянып эле өлбөй жашап келген. Өрүк турганда эч качан ачка калбайбыз улум. Өрүк, өрүк. Оозуңуздан өрүк, колуңуздан кетмен түшпөй жүрүп, эмнеге жеттик ата? Москвада 1 жыл иштесем, бул жерде 10 жыл таппаганды таап келем. Бизде элге окшоп, үй жайды оңдоп, машина алып, жашообузду оңолтолу да. Балам, бөтөн эл, бөтөн жер дейт. Барсаң эле сага бирөө ме деп пулду ишти бере коебу? Көп болсо көчөшүп барарсың. Же сен элдин балдарындай аргасы кеткен бекерчи болбосоң, айылда жаркыраган жакшы мугалимдик ишиң турса, кичине сабыр, канаат кылсаң, баарына жетет элең да балам. Ата, көзүңүздү чоң ачып, эки жагыңызды мындай жакшылап карасаңыз, эл эмне болуп атат? Халдыга кетип калды адамдар. Менин жолумду ушинтип, апам экөөң тосо берип, биз көп нерседен кур калдык. Ата менен бала так ушул бак четинде туруп сүйлөшкөн эле. Өрүк гүлүнүн аңкыган жыты мурунду өрдөп, өрүк зар ажайып, ак туманга баткан күн эле. Уулун бул сулуулукта, аңкыган атыр жыт да, атасынын сөзү да кармай албады. Эртеси эңсеген Москвасына жөнөп кеткен. Бутак шактарынан жайдакталып, аппак карда кап-кара болуп сыналып жаткан өрүктүн жоон сөңгөгүнө Умар багбан балта салганга даабады. Ал өткөн жылы так ушул жерде бак четинде жаткан Москвадан келген уулунун табытын Умарга элестете берди. Алда ушундай өңү каралжын эле, кар үстүндө кыймылсыз сулк жаткан. Атасына уулу иштеген жертөлөдөгү басмаканадан өрт чыгып, жумушчуларынын көбү күйүп каза тапканын угузушту. Ошо күндөн бери бу таш талкалаган билектүү багбандын паркенти кетип, көз көрүнө 1 жылда таяк таянып эңкейип басып калды. Кышында кыйылган өрүк жаныбар печкада күйгөндө да жөн күйбөй, улам чарт чурт деген добуш чыгарып ыйлап күйүп,
Умар багбандын үйін жылытканы курусын, жүрөгүн куйкалап жиберди. Бу отун эмес, өргеледи. Күйүп аткан тири өрүктүн аянычтуу добушу шортуу атасына уулун дагы эскертти. Уулу көз мончоктой жалгызы күйүп атып, жандал бастап, «Апа, ата!» дегендир. «Жардамга, жардамга!» деп жертөлөнүн ачылбай калган эшигин муштуму канаганча ургулап кыйкыргандыр. От жүрөгүңө жеткенде гана үнүң чыкпай калгандыр, каралдым. Мен деп тирүүлөй куйкаланып өлөрүңдү билсем, сени Кудайдан тилебейт элем, кулунум. Ошондон бери Умар багбан суукту сезбейт. Жүрөгү күйгөн адам мүшүбейт тура. Ага койсо чилдеде да печкасына от жакпайт болчу. Орукчан кемпирин аяды. Калың кар үстүндө кыйылган өрүктүн сөңгөгү ошол бойдон жата берди. Астындагы кар эрип, жаз келгенде дүркүрөп өскөн чөптөр аны жаап калды. Чөп арасында жаткан сөңгөк саратан жеп, күзгө чейин тегиз кургап, нактал отунга айланды. Эми аны жарып печкага салганда, башка отундар да эле оңой тутанып, ыйлабай жоң гана туулдап күйүп калган эле.